بسم الله الرحمن الرحيم. Ислам онлайн аудио сабактар жинага. Үй бүлөнү түнкү намазга ойготуу. Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: Рахималлаху раджулан қама минал лейл, фасалла ва айқада имраата. Фаин абат надаха фи ваджиха алма. Рахималлаху имраатан قامت من الليل وصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. Түндө ойгонуп намаз окуган, андан кийин аялын ойготсо, аялы баш тартып ойгон болсо, анын бетине суу чачкан эркекти Аллах Таала өз ырайымына алсын. Ошондой эле түндө ойгонуп намаз окуган, андан кийин күйөөсүн ойготсо, күйөөсү баш тартып ойгон болсо, анын бетине суу чачкан аялды Аллах Таала өз ырайымына алсын. Абу Дауд. Хадистен алына турган сабактар. Биринчи, Аллах Таала өз ырайымына алсын деген дуа. Бул дуаны өлгөндөргө гана эмес, тирүү жүргөн адамдарга да кылса болору хадисте далилденди. Экинчи, түндө ойгонуп түнкү намазды окуунун артыкчылыктары. Үчүнчү, фарз ибадатка ойготкондой эле нафил ибадат үчүн да уктаган адамды ойготуу сооптуу иш экендиги хадисте баяндалды. Түнкү намазга ойготуу такыбалык жана жакшылык иштерге жардам берүү болуп эсептелет. Аллах Таала Куранда «Ва таавану алал бирри ва тақва» жакшылык иштерде жана таква болууга бири-бириңерге жардам бергиле дейт. Майда сүрөсү 2-аят. Төртүнчү, жубайлар ортосунда болуучу жылуу мамилени, жумшактыкты жана келишимдүүлүктү баян кылды. Бешинчи, бул хадис эркек киши ибадатта ар дайым биринчи болуусу зарыл экендигине ишарат кылынды. Түнкү намазды окууда жана үй бүлөнү ойготууда эркек киши дайыма аялдан озуп турушу керек. Алтынчы, Аллахтын ырайымы кең. Көбүнчө аялдар ибадат кылууда эркектерге караганда бекемирээк болушат. Жетинчи, үй бүлөдө эркек да аял да таква болуп, Аллахка чын дилден ибадат кылышса жана жакшы иштерди кылып жүрүшсө, анда алар сөзсүз бактылуу жашоодо жашашат. Ал эми акыретте улуу сооп сыйлыктарга жетет. Аллах Таала Куранда айткан: "Ман амила салихан мин закарин ау унса ва хуа муъминун фаланухйяннаху хаятан таййиба ва ланажзияннахум ажрахум бихсани ма кану яъмалун." Эркек болобу, аял болобу, кимде-ким ыймандуу болуп жакшы иштерди кылса, анда биз ага сөзсүз жакшы жашоону беребиз. Жана алардын кылган иштерине сөзсүз андан да артык соопторду ыйгарабыз. Нахл сүрөсү 97-аят. Аллах Таала баарыбыздын үй бүлөбүзгө тынчылык жана береке берсин. Нәфсинин жамандыгынан жана шайтандын азгыруусунан Аллах Таала өзү сактасын. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.